Дайынсыз жоголгон адамга тиешелүү болгон мүлктү жакындарына канча убакыттан кийин өткөрүп берсе болот? Эгер адам дайынсыз деп табыла турган болсо, бул боюнча Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин талаптарына ылайык адам 3 жылдан кийин бул дайынсыз деп тапса болот. Аны сот аркылуу гана дайынсыз жоголду деп табылат. Анын негизинде сиз андан калган мүлктөрдү өзүнүн жакын туугандарына кезеги менен өткөзүп алса болот. Башкача айтканда, биринчи анын аялына, кийин балдарына, кийин анын жакын туугандарына болуп, анын мүлктөрү. Жолдошум экөөбүз сот аркылуу ажырашканыбызга 6 жыл болду. Ортодо 2 балабыз бар. Мыйзамдуу түрдө алимент төлөп бермей болгон. Бирок ал эч жерде иштебегендиктен ушул күнгө чейин 1 сом да ала элекмин. 5 жаштагы бир балам оорукчан болгондуктан алимент менен кошумча акча өндүрүп ала аламбы? Эгерде жолдошуңуз экөөңүздөр 2 жыл мурун ажырашкан болсоңуздар, сиз мыйзамдын чегинде Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 85 жана 86 беренесинин талаптарына ылайык балаңызга толук түрдө алимент алсаңыз болот. Эгерде балаңыз оорукчан болуп, башкача айтканда балаңызга дагы кошумча каражаттар керектелип, анын больницасына жана башка чыгымдарына керектеле турган болсо, бул сиз сотко договорус менен кайрылышыңыз керек. Договорустун негизинде сиздин балаңызга кеткен кошумча чыгымдарды дагы күйөөңүздөн өндүрүп алсаңыз болот. Өспүрүмдөр канча жаштан баштап кылмыштык жоопко тартылат? Өспүрүмдөр бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында өзгөчө оор кылмыштарды жана оор кылмыштар жасаганда гана кылмыш жаза жоопкерчилигине 14 жашта болсо деле тартылат. Эгерде 14 жашка толгондон кийин кандайдыр бир оор кылмыштарды жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандан кийин өспүрүм куракта деле кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Эгерде жеңил кылмыштар жасай турган болсо, өспүрүм куракта бул ата-эненин карамагында, башкача айтканда опекун деп коет, өзүнүн ата-энесинин карамагына толук түрдө өткөрүлүп берилет же алар тарабынан көзөмөл жүргүзгөнгө толук түрдө милдеттендирилет. Эгерде сиздердин да юристке сурооңуздар болсо, анда төмөнкү телефон номерине байланышып билдирүү жиберсеңиздер болот.